бетке кам көрүү деген сөздү укканда дароо аял заты элестетилет эмеспи? Ал эми көпчүлүк мырзалар муну уят катары кабыл алышат. Бирок мырзалардын териси да аял затынын терисиндей эле кам көрүүгө муктаж. Мында уяттуу эч нерсе жок. Андыктан бул видеону биз атайын мырзалар үчүн даярдадык. Аягына чейин көрүп, кеңештерибизди керегиңизге жаратыңыз. Эркек жана аял кишинин терисинин түзүлүшүндөгү айырмачылыктарга стероиддик гормондору жоопту. Эркектердеги тестостерондун түзүлүшү жогору болгондуктан алардын териси абдан серпилгич келет жана тышкы дүүлүктүрүүчү заттарга көп кабыла бербейт. Эркектердин терисинин өзгөчөлүктөрү. Теринин сырткы катмары 15%га калыңыраак. Бириктиргич ткандагы белок 20%га көбүрөөк. Терини каптап турган коргоочу чел 3 эсе ныгыраак. Негизи мырзаларда алгачкы бырыштар 35-37 жаш куракта пайда боло баштайт. Аларда теринин түлөшү, бырыштардын эрте пайда болушу, беттин формасынын өзгөрүшү деген сыяктуу косметикалык көйгөйлөр көп кездеше бербейт. Тестостерон май бездеринин иштешине түрткү берет. Бул болсо кара чекиттердин жана безеткилердин пайда болушуна алып келет. Ошондуктан мырзалар акненин оор формасына 3 эсе көбүрөөк кабылышат. Бет терисине кандай кам көрүү керек? Тери күн сайын температуранын өзгөрүшү, суук же ысык аба ырайы, ультрафиолет нуру, шамал сыяктуу терс факторлорго кабылат. Анын туруктуулугун көтөрүү үчүн ар дайым кам көрүп туруу зарыл. Бетке күнүмдүк кам көрүү, терини тазалоо. Эртең менен жана кечинде пенка, самын же гель кошуп жылуу суу менен жуунуңуз. Ашыкча майлуулук байкалса, аптасына 2 жолу скрабталган каражаттарды колдонуш керек. Терини чыйралтуу. Аптасына 3-4 жолу маска коюу зарыл. Теринин абалына жана косметикалык көйгөйлөрүнө карап, эс алдыруучу, чыйралтуучу, жумшартуучу жана башка ушул сыяктуу каражаттар тандалышы керек. Терини нымдаштыруу. Бетти жуугандан кийин теринин сырткы кабатынын коргоочу катмары жукара түшөт. Аны нымдын бууланышынан коргоо үчүн жумшартуучу бет майлар колдонулат. Сакал алууда пайдалануучу каражатка бөтөнчө көңүл буруңуз. Алардын курамына терини дүүлүктүрүүчү кошулмалар кирбеши керек. Сакал мурутту алгандан кийин бетке эс алдыруучу лосьон же гель крем сүйкөлөт. Үй шартында жасала турган маскалар. Аспирин маскасы. Аспирин таблеткаларында ацетил салицил кислотасы бар. Ал сезгенүү, майлуулук, безетки сыяктуулар менен күрөшүп, беттин өңүн жакшыртат. Аспирин косметикасы 3 күн аралыгы менен колдонулат, бир курс 3-4 аптага созулат. Беттин көйгөйлүү терисине колдонулуучу маскалар. Сулуу маскасы. Бир уч майдаланган сулууну 2 аш кашык айран менен аралаштырасыз, ага 4 майдаланган аспирин таблеткасын кошосуз. Даяр болгон аралашманы нымдалган бетке 15 мүнөткө коюп коесуз, соңунда чалкандын же ромашканын тундурмасы менен чайкап коюңуз. Ачыткы маскасы. 20 мл жылуу сүткө 2 чай кашык ачыткы кошуп, ага 3 аспирин таблеткасын майдалап саласыз, 1 аш кашык бал кошсоңуз, аралашма даяр болот. Аны бетте 25 мүнөт кармаган соң муздап калган көк чай менен жууп саласыз. Эгерде бетиңизде кандайдыр бир ачык жаракаттар болсо, аспиринди колдонуу сунушталбайт. Е витамини кошулган маска. Эркектердин терисине кам көрүүдө токоферолдор кошулган каражаттар туура келет. Алар организмден бош радикалдарды чыгарып, клеткалык зат алмашууга түрткү берип, кургап кетүүнү алдын алат. Бетке витаминдүү маскалар. Май маскасы. 15 мл зайтун жана жүзүмдүн данектеринин майын кошуп, Е витамининин 1 ампуласын куюңуз. 1 ампула 2 мл болот. Аралашманы кисточка менен бетиңизге сүйкөңүз, жарым сааттан кийин бака жалбырактын же кийик отунун тундурмасы менен жууп коюңуз. Кийик оту бул кадимки чабрец. Йогурт маскасы. 20 мл йогуртка 1 чай кашык бал, 1 ампула токоферол кошулат. Масканы бетте 20-25 мүнөт кармаган соң жылуу минералдык суу менен жууп салыңыз. Олуттуу тери көйгөйү болгон болсо, анда жогорудагы аралашмага 2 мл ретинол же А витамини кошулат. Мындай процедура ар 3 күн сайын жасалып турушу керек. Андан соң бетке аллергияга каршы бет май сүйкөлөт. Негизи үй
шартында жасала турчу маскалардын түрү өтө эле көп. Бирок мырзалардын көбү масканы колго жасап пайдалангандын ордуна дүкөндөрдө сатылган даяр маскаларды алып колдонууну ылайык көрүшөт. Ошон үчүн сиздерге төмөндө дүкөндөрдө сатылган эң мыкты маскаларды сунуштайбыз. Маскаларды колдонуунун мөөнөтү териңиздеги кемтиктерге байланыштуу болот. Мисалы, эрте бырыштарды жана комедондорду алдын алуу үчүн кам көрүү процедураларын аптасына 1-2 жолу жасап туруу керек.